Пандемияга байланыштуу бул иретте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны видеоконференция режиминде өттү. Ага биримдикке мүчө мамлекет башчылары жана байкоочу мамлекеттер болгон Кубанын жана Өзбекстандын президенттери, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович, ошондой эле Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаев катышты. Күн тартибинде 20дан ашык маселе коюлган. Жыйында каралчу маселелерди талкуулардан мурда ага төрагалык кылган Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев биримдиктин алкагында бул жылы аткарылган иштерге токтолду. Токаевдин айтымында тышкы факторлорго жана карантиндик чараларга карабастан өлкөлөр ортосунда сооданын көлөмү 9 айдын ичинде 32%га өсүп, 52 миллиард долларга жеткенин көрсөттү. Мындай көрсөткүчтөр соода экономикалык кызматташуулардын артып жатканынан кабар берет. Вступая в председательство, я сформулировал 5 направлений совместной работы. Казакстан Евразиялык экономикалык биримдигиндеги органдарга төрагалык кылуу милдетин аяктап жатат. Бул убакыт аралыгында 5 багыт боюнча биргеликте аткарчу иштерге басым жасалганына токтоло кетейин. Биринчиси бул өнөр жай кооперацияларын жакшыртуу, соода жүргүзүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу, транспорттук логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, санариптештирүү, ошондой эле үчүнчү өлкөлөр менен соода экономикалык алакаларды кеңейтүү маселелери. Биз түшүнгөндөй бул маселелерди чечүү бир күндүк иш эмес, бирок буга карабастан саналып өткөн пландардын бир канчасы ишке ашты. Быйыл өнөр жай алакаларынын 2025 жылга чейин негизги багыттары бекитилди. Транспорттук саясаттагы 2021-2023 жылдарга чейин тиешелүү чаралар планы кабыл алынган. ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда чексиз жумуш издөө, ковидсиз саякаттоо, экосистемаларды түзүү боюнча иштер өз жыйынтыктарын көрсөтүүдө. Муну менен катар навигациялык пломбаларды колдонуу долбоору ишке ашырылып жатат. Тышкы инфляциялык факторлордун таасиринин күчөшүүнүн шартында жана биздин экономикаларыбыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында эсептөөлөрдө улуттук валюталарды активдүү колдонуу зарыл. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров видеоконференция форматындагы Евразиялык экономикалык жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Жалпысынан товарларды экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө жана экономиканы өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизе турган логистикалык инфраструктураны жана бөлүштүрүү системаларын түзүү зарылдыгы турат. Текущий кризис и его пагубное влияние на экономику всего Союза. Азыркы кризис жана анын жалпы биримдиктин экономикасына тийгизген терс таасири, анын ичинде жакырчылык деңгээлинин өсүшү, жумуш орундарынын кыскарышы жана өнүгүүдөгү ажырымдын артышы. Албетте биздин интеграциялык бирикменин экономикасын туруктуу өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Бул үчүн биргелешкен аракеттерибиз менен кооперациялык долбоорлорду жүзөгө ашырууну колдоонун натыйжалуу механизмдерин ишке киргизишибиз керек. Жалпысынан товарларды экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө жана экономикабызды өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизе турган логистикалык инфраструктураны жана бөлүштүрүү системаларын түзүү зарыл. Мындай системалар соода, транспорт, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык жөнгө салуу, ошондой эле бажы көзөмөлү чөйрөлөрүндө заманбап санариптик кызматтар менен коштолушу кажет. Ошол эле учурда мүчө мамлекеттердин экономикасына кризистин таасирин күчөткөн жагдайлардын бири өз ара эсептешүүлөрдө чет элдик валютанын колдонулушу болуп калууда. Тышкы инфляциялык факторлордун таасиринин күчөшүүнүн шартында жана биздин экономикаларыбыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында эсептөөлөрдө улуттук валюталарды активдүү колдонуу зарыл. Ушуга байланыштуу комиссия өлкөлөрүбүздүн өкмөттөрү менен бирге бул маселе боюнча конкреттүү сунуштарды даярдоого тийиш. Садыр Жапаров тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү, анын ичинде соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жагынан биримдикте бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча ишти күчөтүү маанилүү деп эсептейт. Необходимо усилить работу по созданию благоприятных условий для тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү, анын ичинде соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жагынан биримдиктин бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча ишти күчөтүүсү зарыл. Биз кол койгон бажы транзитинде алымдарды төлөө боюнча милдеттенмелерди аткарууну камсыздоону колдонуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу макулдашуу жана навигациялык пломбаларды колдонуу тууралуу макулдашуу биримдиктин бардык мамлекеттеринин ишкерлери күтүп жаткан документтер болуп саналат. Мындай инструменттерди киргизүү ички рынокто да биримдиктин тышкы соодасында да товарларды өткөрүү көйгөйүн чечет. Ошону менен соода жүгүртүүнүн өсүшүнө түрткү берет жана тоскоолдуктарды олуттуу кыскартат деп ишенем. Перемещение товаров как на внутреннем рынке, так и внешней торговле Союза. Жыйындын катышуучулары коронавирустук инфекция менен күрөшүү өлкөлөрдүн фармацевтика жалпысынан медицина тармагында тыгыз өнөктөштүккө өбөлгө болду деп белгилешти. Биримдикке байкоочу мамлекет болгон Куба өлкөсү коронавируска каршы кубалык вакцинаны суроо талапка жараша берүүгө даяр.
Мындан улам вакцинациялоо бүткүл Евразия мекендигинде жааматтык иммунитетти жогорулатаары айтылды. В большинстве государств Евразес успешно налажен выпуск российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, Россия не только инвестирует... Евразеске мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын арттырууга тийиш болгон башка дагы актуалдуу жана маанилүү багыттар бар. Бул мисалы климаттык күн тартиби жана экономиканы жашыл трансформациялоо темасы боюнча өз ара аракеттенүүгө тиешелүү. Россиянын демилгеси менен парник газдарынын эмиссиясына каршы күрөшүү жана көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүү жана айлана чөйрөнү сактоо маселелери боюнча биздин позицияларды координациялоо үчүн атайын жогорку деңгээлдеги жумушчу топ түзүлдү. Жана бул тема боюнча Евразестин өнөктөштөрү менен мындан аркы конструктивдүү биргелешкен ишин чыдамсыздык менен күтөбүз. Айтылгандарды эске алып, келерки жылы Евразиялык биримдикке төрагалык кыла турган кыргыз досторубуздун алдында чындап эле олуттуу жана жооптуу милдеттер турганын белгилегим келет. Албетте Кыргызстан Россиянын бардык жардамына үмүт арта алат. Совместного проекта в области инноваций и информационных технологий. Жыйындын жүрүшүндө Садыр Жапар биримдиктеги өлкөлөрдүн аймагында эмгектенгендерге тиешелүү шарттарды түзүү боюнча ишти улантуу маанилүү экендигин айтты. Немаловажной составляющей евразийской интеграции является единый рынок труда. Евразиялык интеграциянын маанилүү компоненти бирдиктүү эмгек рыногу болуп саналат. Биримдиктеги өлкөлөрдүн аймагында эмгектенгендерге тиешелүү шарттарды түзүү боюнча ишти улантуу маанилүү. Айрыкча азыркы эпидемиологиялык кырдаалда иштеп жаткан жарандарыбыз жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кайсынысы болбосун, ар бир мүчө мамлекеттердин аймагында социалдык жактан коргоонун толук кепилдигине ээ болушу керек. Атап айтканда, биз аларды милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасына да, биздин өлкөлөрдө жүргүзүлүп жаткан эмдөөлөргө да жеткиликтүү болушун камсыз кылышыбыз керек. Медицинского страхования, так и к вакцинации, проводимой в наших странах. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны 1 сааттан ашык убакытка созулду. Андан ары биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары жана байкоочу мамлекет макамы бар өлкөлөрдүн жетекчилери айрым маселелерди тар чөйрөдө талкуулашты. Ал эми жыйындын жыйынтыгы менен бажы көзөмөлү, жүк алып өтүү, альянстын бюджетинин аткарылышын жана 22-жылга карата долбоорун кароо сыяктуу ЕАЭПтин эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын, ошондой эле интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө байланышкан 20 чакты документке кол коюлду. Келерки жылы Евразиялык экономикалык комиссиясынын ишинин башталганына 10 жыл толот. Евразиялык экономикалык жогорку кеңештин кезектеги жыйынында биримдикке төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Биздин өлкө учурдагы күн тартибин ишке ашыруу үчүн гана эмес, анын ишмердүүлүгүнүн жаңы багыттарын өнүктүрүү үчүн бардык күч-аракеттерин жумшайт. Инвестициялык жана жамааттык кызматташууну бекемдөөгө, транспорттук коридорду өнүктүрүүгө, жаңы келечектүү рынокторго чыгуу менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө далалат жасайт. Мерим Дүйшеналиева, Жантай Макенов, Пирамида.